Ош шаарында оңдоп түзөөдөн өткөн Горький көчөсү пайдаланууга берилди. Аталган көчөгө толугу менен асфальт басылып, эки тарабына тротуар жасалып, ирригациялык лотоктор курулду. Көчөнүн ачылышы бүгүн 8 сентябрда жергиликтүү бийлик жана кала тургундарынын катышуусунда орун алды. Bismillahirrahmanirrahim. Akjolda olsun yolumuz, ama. Kanday son yol bulup kaldı. Şu yerde bir işlegen aksakal var. Geçen 65 geçim kaldı var. Şeyden, ben bala gezinden gel o gelmedi. 25 yaşında geldi. Ömür boş yerde işledim de. Güzel var bir şey. Yol çok boşudu. Горький көчөсү кеңейтилгенден кийин 4 тилкелүү болуп өзгөрдү. Жолдун узундугу 400 метр. Ал эми эки тарабындагы тротуардын узундугу 800 метрди түзөт. Бул үчүн жергиликтүү казынадан 35 миллион сом каражат бөлүнгөн. Биздин башыбызда турган ажообуз Садыр Нургазиевичтин кылган иштери кыргыз элине жети доонга бирдей көз караш менен карап, жакшы саясат жүргүзүп атат. Каякта тарыхта болбогон нерселерди жасап атат. Ошолордун өмүрүн узун кылсын, рызкысын муну кылсын. Ошол эле кетип аткан ишти көзөмөлгө алып кетип аткан өзүбүздүн жигитибиз генерал Ташиевке чоң ыраазычылык билгизебиз. Ошол команданы колдоп кетип аткан элдин лидери болуп Кыргызстанга көрүнүп аткан биздин күлүк мэрибиз тынч болсун, өмүрлөрү узун, рызкысы болсун. Улук болсун. Ушундай жакшы жерлерде көбүрөөк катташып, элдин алдында мен жасаганмын, мен тарыхта калгам деген адамдарга Алла жакшы күндөрдү насип эткен болсун. Ал жак бул жакты жыйнап, сүйүнүп, сүрдүгүп, бала чакабыз, неберелер менен бардыгы ушул жерге келип отурабыз. Кубанычыбыз аябай зор. Буга биз эмне дейт элек? Биринчиден президентибизге чоң рахмат. Генералыбызга чоң рахмат. Анан ошундай сиздей жетекчини бизге жөнөтүп койгон экен. Biz fevral ayından beri sizin her bir күнгү немеңизди көрөбүз. Мен Америкада элем. Мен Америкада 4 ай көрдүм, бул жерге келип 3 ай көрдүм. Сиздин жетишкен ийгиликтериңиз ушунчалык кубандырат. Ар бир Оштун жашоочусу, Кыргызстандагылардын бардыгы эле сизге абдан ыраазы. Керек болсо Казакстан сизди чакырып атат, башка областтар чакырып атат. Сиз кетпеңиз. Сиз биздин Ошту Дубайга айландырам дедиңиз. Ушу Дубайга айландырып, анан кетсеңиз уруксат беребиз. Sizge çoğun rahmat, өлкөбүздүн башчысына, президентибизге рахмат, Ташиев агайыбызга рахмат. Ар дайым ушундай иштериңер илгери болуп, жакшылыктын үстүндө жүрө бергенди Кудайым насип этсин. Биздин көчөнүн атынан кичине бир белги бар эле, ошону сизге берип койсок. Daha son. İyi ki kendine bir dua verin yani. Ömürleriniz olmasın, rızklarınız olmasın. Doyum bizge şahrimizge boş olup, yaxşı işlerini devam ettirip ketaversin. Trotuardın uzunluğu 800 metr boldu iki jagынан. Bu жерге жалпы 35 миллион сом каралды. Каржы булагы жергиликтүү бюджет. Муналардын кереги жок мына. Жакшына калтыргыла калган экиси мо таштарды алгыла. Горький көчөсү мурда чөп басып каралбай калган жол болгон. Бир унаа араң батып, тротуар маселеси каралган эмес. Эми өзүнчө бир шаарчага айланып калганын жергиликтүү жашоочулар белгилешти. Жаздан баштап бул тараптарга көчөт отургузуу иш-чарасы орун алып, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жагы эске алынат. Мына бул жер булуң болуп, чөп басып турат эле. Мына бул жол өзү бир эле мындай эле жана жетим көчөдөй эле көчө болчу да. Азыркы карасаңар бир чоң эле шаарга келип калган окшойсуң. Буну биз күткөн дагы эмеспиз. Бунун ачылыштын себеби ушул биринчиден ушу мэрибиздин көтөргөн иши болду. Анан буга чейин иштеген мэрлер башка иштерди кылгандыр. Биздин мэрибиз келгенден бери Оштун өзгөчөлүгү, Ош кайра жаңгырылып атат да бул. Өзүңөр деле көрүп турасыңар. Элдин ыраазычылыгы, мына калпак, мыналарды кийгизгендер эл өзү көтөрүлүп, биз эч болбосо ушу бизге кызмат кылып аткан мэрибизге бир
подарок берип коелу деп жасап аткан жумуштар ушул. Мурда көчөлөрүбүз тар эле, азыр карагыла кенен болуп калды. Мурда бир эле машина өтөт эле. Анан кийин жолдордун тротуарлары жок эле. Аз тротуарлар болуп, окуучуларыбызга аябай сонун болуп атат. Аябай сүйүнүп атабыз. Себеби деген окуучуларыбызга безопасность түзүп берди. Мэрибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма иши ийгиликтүү болсун, бүт жакшылыктарды каалап кетебиз дагы. Дагы ошубузду чоң ийгиликтерге жеткирип, чоң кылып өзгөртүшүнө тилектешпиз. Бейле кетсек, Горький көчөсү Ош шаарында оңдолуп кеңейтилип жаткан биринчи жол эмес. Буга чейин ондогон көчөлөр капиталдык ремонттон өтүп, 6-4 тилкелүү болуп унаа каттам үчүн ачылган. Каражат республикалык жана шаар казынасынан бөлүнгөн. Асия Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы, Ош.